Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah ve ba'd. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, Аллах Таала тутуп жаткан розоңуздарды кабыл кылсын жана окуп жаткан таравих намаздарыңыздарды кабыл болгон ибадаттардын катарына кошкон болсун. Орозо тууралуу сабагыбызды улантабыз. Бүгүнкү орозого байланыштуу маселелердин бирөөсү ошол орозону бузуучу жана бузбоочу нерселер тууралуу айтып келе жатканбыз. Эми орозону эң каттуу буза турган ошол бир иштердин бири бул күндүз күнү Рамазан айында орозо абалда күндүз күнү аялы менен жыныстык катнашка барып кое турган болсо орозосу бузулат жана ал ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан келген ошол хадиске көрө каффаратты аткаруусу ага парыз болуп калат. Бардык алымдардын пикирине көрө, ижмасына көрө кимде ким ошол орозонун күндүз күнү аялына жыма кылып кое турган болсо орозону бузат. Бул мусулмандардын жана алымдардын ижмасына көрө. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ухилла лакум лайлатас сиям рафасу иля нисаикум." Силерге Рамазандын түнүндө аялдарыңарга жакындык кылуу адал кылынды дейт Аллах Таала. Орозонун күндүз күнү тыюу салынат, ал эми түнү аялына ошол жакындык кылса боло берет. Эми жумхур алымдарга көрө орозо туткан киши орозонун күндүз күнү атайлап аялы менен кошулган болсо казасы менен каффараты важип болот дейт. Ошол Рамазанды да карма берет кийин толугу менен. Ошол Рамазан казасы менен каффараты важип деп айтышат. Казасы да бар, каффараты да важип деп айтышат. Эми түшкөн болсун, түшпөгөн болсун, эки катна кылынган мүчө бири-бирине жолугуп, ошол уста кескен жери ошол аялынын ошол эмесине жоголуп кеткен болсо, андан ары кирген болсо каффарат казасы менен важип деп айтышат алымдар. Жумхур алымдарга көрө жөн гана бири-бирине тийип калган болсо анда каффарат важип эмес. Бирок түшкөн болсо каза жана каффарат важип болот. Түшкөн болсо. Эми Ханбали мазхабка көрө аларда бирөө мажбурланып күндүз күнү аялына жакындык кылып койгон болсун, үзүрсүз болбосун, ал мазхабка көрө эмне сөзсүз каффарат ага важип болот. Мына ошол каффараттын аткаруусу ага милдет болот. Атайлап кылган болсун, атайлап кылбаган болсун, унутуп кылган болсун же мажбурланып ошол жыныстык катнашка барып койгон болсун, айырмасы жок. Казасы ошол каффараты важип болот. Каффараты важип болот. Эми буга хадис окуй турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бул тууралуу бир хадис келген. Байнама нахну жулусун инда наби саллаллаху алейхи вассалам, хадис кимден экендигин мен жазып калтырбапмын бул жерге. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен сахабалар отурушкан кезде иде жаа ражулун факала я расулуллах халакту. Бир киши келип, "О Аллахтын элчиси, балекетке жолуктум" деп айтты. Кала малак, пайгамбарыбыз айтты: "Эмне болдуң?" деди. Кала вакату ала имраати ва насаимун. Мен орозо абалда аялым менен не жыныстык катнаш кылып койдум деп айтты. Факала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам хал таджиду ракабатан ту'тиқуха. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир кулду азат кыла аласыңбы деп айтты. Жана киши кала ла, жок деп айтты. Кала фахал тастатиу ан тасума шахрайн мутатабиин. Андай болсо бир кул азат кыла албасаң, анда 2 ай бирин артынан бирин улай орозо кармай аласыңбы деди. Кала ла, жана киши айтты жок деди. Муну да кыла албайм деди. Факала фахал таджиду ит'ама 60 мискинан. Андай болсо 2 ай бирин улай бирин артынан орозо кармай албасаң, анда 60 кедейди, 60 мискинди тойгуза аласыңбы деди. Жана киши кала ла, жок, анда кыла албайм деди. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتال. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам туруп калды. Мына ошол кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир себетте салынган, ошол себетте курма келтирилди. Эми ошол риваяттарда ошол 15 саа болгон дейт. Ошол себетте курма
15 saa kurma bulgan deydi. Anan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Qala ayna sa'il? Janağı soruğu kana dedi. Oşonda qala ana dedi. Peygamberimizga anan men dedi. O Allah'ın elçisi men dedi. Qala khuzha, bunu al dedi. Fatasaddaq bih. Oşunu sadaka kılıp jiber dedi. Faqala ar-racul, janağı kişi aytdı. Ala afqara minni ya Rasulullah. Menden kedey adam yok dep aytdı. Menden ötken kedey miskin adam yok dep aytdı. Fa wallahi ma bayna labatayha yuridu al-harratayn ahlu beytin afqaru min ahli beyti dedi. Yani o Allah'a ant, o Allah'ın elçisi Allah'a ant. Muna uşul iki taştın ortasında en kedey üy bilem menin üy bilem dedi. İki taş degeni Madina Peygamberimizin şahrı iki toğunun ortasında turat. İki askalı, iki taştın mınday aytkanda toğ bolgon mınday taştın ortasında turat. Uşu iki taştın ortasında Madina'da menden ötken kedey üy bile yok dep aytdı. Oşonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fadahiken Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hatta badat aniyabuh. Oşonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din no azu tuşu körüngönçe küldü deydi. Mınday aytkanda katkır emes, mınday azu tuşu mınday külgöndө köründü deydi. Thumma qala at'imhu ahlak. Anday bolsa barıp anda üy bilenge oşunu menen ıra kör üy bilen menen jegin dedi. Oşol kurmanı. Mına oşol hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mına ayalına orozonun kündüz günü jakındyk kılıp koygan sahaba tuuralı, anı kaffaratı tuuralı, andan oşol kanday kaffarat berip kutuluu kerek ekendigini mına oşol hadiske layık bilip aldık. Kebir alımlar kaffarat gana vacip, kazası vacip emes oşol günü dep aytышат. Emi tuurası kaffaratı da vacip, oşol kazası da vacip. Emi oşol bilip turup oşol jasagan bolsa, oşol işke bargan bolsa. Emi kaffarat orozosunu kanday karmaydı? Misal üçün hazır kul zaman yok da. Hazır kul yok. Çıkıp durup öyle bir kuldu satıp alıp durup azat kılıp jiberseniz, koyup jiberseniz. Yok, hazır kul yok. Kul zaman emes hazır. Emi oşol 60 gün oşol orozo karmaş gerek. Orozo karmaysız, emi Allah öz saktasın. Misal üçün 55 gün karmak ketip atasız. Anan 56. günü toy bolup kaldı. Birөө toyga çakırıp kaldı. Toyga barıp men 1-2 gün es alıp alayın dep kayra kelsеңiz, dagı baştan baştayсыз. Dagı baştan baştalat. Бирок үзүр болсо, айт күнү болуп кала турган болсо, же каттуу ооруп кала турган болсо, анда токтотсо болот. Кийин ошол үзүрү кеткенден кийин дагы улай тутуп берет. Эми бул мына Григорианский дейби, мына милади эсеп менен кармалбайт бул. Мына хижри эсеп менен мусулман жыл санагы менен 60 күн кармалат. Эми кийингиси дагы бир маселе. Эми бул Рамазан айындагы парз орозого мына ушундай каффарат болот. Эми нафил орозогочу. Нафил орозого, парз орозого эмес. Нафил орозодо бирөө шахватыны кармай албай, өзүн кармай албай, аялы менен жакындык койду. Бул маселе талаш маселе. Кээ бир алымдар буга да каффарат дейт. Кээ бир алымдар бирок жумхур алымдардын кескин түрдөгү пикирине көрө, туурарак пикирине көрө каффарат важип эмес нафилдерде. Эми бирөө мусапыр боло турган болсо, мисалы үчүн ооруп турат же үзүрү бар, ал күндүз күнү орозонун күндүз күнү аялы менен кошулса боло берет. Аны үзүрү бар, мусапыр же ооруп турат. Бирок аялы дагы ушундай эме табылган болуш керек. Аялында дагы үзүр табылган болуш керек. Экөөнүндө тең үзүр табылган болуш керек. Өзүндө үзүр табылып, аялында үзүр табылбаса анда болбойт. Аялында дагы үзүр табылыш керек. Эми бул жерде аял эркекте кармайбы орозону десе, бул аял эркекке дагы таандык. Эми бул жерде алымдар ажыратат. Эгерде ошол күйөөсү жакындык кылганы келген кезде, ошол жөн эле мындайча айтканда жылмайып туру берген болсо, аялга дагы 60 күн анда важип болот каффарат. Анан мажурлап таштаган болсо, анда аялга аялына важип болбойт. Анткени аял мажурланып калды, алып алды. Түшүнүктүү болсо керек эми маселе бардыңыздарга. Эми дагы бир маселе, бул маселелерди билип алыбыз керек. Эми Рамазандын күнү бир күнүндө аялы менен бир күндүн ичинде 2-3 жолу жакындык кылып берди. Эрте менен дагы, обедте дагы, асырдан кийин дагы. Не болот эми бул десе, бир эле каффарат важиппи
жада 2-3 каффарат болуп кетеби десе, бир эле каффарат важип болот. Эми Рамазанда бир күндүз күнү, орозонун күндүз күнү 10 күндөй жима кылды аялы менен. Жыныстык катнашка барды. Не болот десе, ар бир күнүнө каффарат болот. Мисалы үчүн 10 күндө эсептеп кое бериң, эми 60ка көбөйтүп кое бериң. Канча күн орозо кылып карма бербейт? 600 күн орозо кармап берүүбүз керек болуп калат. Алла өзү сактасын. Эми бирөөнүн мүмкүнчүлүгү болбосочу дейт. Мындайча айтканда 60 күн дагы орозо кармай албайт экен. Эми бир кедейлерди да тойгуза албайт экен. Не кылат анда десе, мойнунда тура берет, качан мүмкүнчүлүгү болгонго чейин. Ошондуктан орозонун күндүз күнү бул маселени жакшы билип алуубуз керек, этият болуу керек экен. Аллаху алам, саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.